Assalamu алейкум, урматтуу беттугандар. Адам эки жүздүү болбош керек экен да. Эки жүздүү адамды Алла Таалам сүйбөйт экен. Бизде байкалбай ошол деле кирип келиши мүмкүн экен жашообузга, ичибизде болушу мүмкүн эки жүздүүлүк балким. Ошонун 3 белгиси бар экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат, сахих хадисте. Биринчиси калп сүйлөйт дейт, сүйлөсө. Экинчиси убадасынын аягына чейин чыкпайт дейт. Үчүнчүсү аманатка кыянат кылат дейт. Аманатка кыянат кылат. Ушул үчөөнүн бирөөсү эле болуп калса, биз анда коркушубуз керек экен. Алладан коркуп, ошону жоюунун аракетин кылышыбыз керек экен. Көбүрөөк зикир кылып, жакшы иштер кылса дагы ошону жашырып, Алладан дуа кылып, көп намаз окуп, ушул сыяктуу да. Экизүздүктөн кутулуш керек экенбиз да ар бирибиз. Амал кылганга аракет